Кыз кылыгы менен деп коет. Кыздын уятуусу жакшы. Бойдокторго айтарым, бир жолу жолугушка уруксат, жолуккан учуруңарда кыздын уяты болуш керек да. Кичине туура эмес, сиздин жүзүңүзгө түзмө-түз карап турса, көзүңдү оёмун деп туруп көзмө-көз карап турса, жерди карашты билбесе, бул уяты жоктон этият болуш керек да. Ибасы менен уялып турган болсо, жер карап турган болсо, кол берсең колуңду албайм деп турган болсо, качып турган болсо, үркүп, кадимкидей сезесиң го, үркүп турган болсо, бул кызга кол тиелек да. Кол тиелек. Түнкүлүктөн чыкпаган бала бул жашоодо таза кыз жок деши мүмкүн. Бирок таза бала таза кызга жолугат. Айтайын дегеним эмне? Ошондо уяттуу кыздар эң жакшы кыздар да. Коркпой үйлөнө бер. Айырмасы жок. Көлдүкпү, баткендикпи, оштукпу айырмасы жок. Нарындыкпы ошо кызга үйлөн. Ал себеби бул төшөктүн арткынкы жашоосун эч көрө элек да. Бирок буга чейинки жашоону чындап көрүп койгон. Кир жуушту билет, тамак кылышты билет, бар жокту титап. Аркы жашоону көрө элек. Аркы жашоону сен менен көрөт. Билесиңби, сенин алды аркаң бардыгы жакшы болот. Коркпосоң ошо кыздарга үйлөн. Бирок сага келип алып каалагандай сүйлөп, каалагандай туруп, көзүңө бирдей тиктеп, бир күнү вахаха деп бакырып, бүт салды башыңа кийип күлүп, уяты жок, ибасы жок кыздан этият бол дегим келет да. Эч кимди жарым жолдон таштаган жокпуз. Ар ким өзүнүн урмат сыйы бүткөн остановкада түшүп калды да. Мен бойдокторго эскертүүм, бойдоктор өзгөчө ушул маселени типа трендке чыгарып, типке чыгарып, пикке чыгаргысы келе берет го. Кыз маселеси бул автобусга окшош. 243 экинчи жолу келет, үчүнчү жолу келет. Айтайын дегеним, билесиңби, ушул күн, мисалы бүгүн канчачы дата? 11 январь. 11 январда билесиңби, эсепсиз кыздар 18-ге толот. 20-га толот. Күн сайын толуп атат, чоңоюп атат. Кантип эле бойдок бойдон калып кетем деп ойлойсуң, Сага теңи, сага андан сен ойлогондон да жакшыраак, кыялданган мечтеткениңден жакшыраагы сени күтүп атат. Бир күн бир нерсе себеп болуп жолугасың. Айтайын дегеним, өлүп алба да. Өзүңдү жоготуп алба бир кызды деп. Сен жоготушуң мүмкүн эмне деп? Мисалы, мамлекет үчүн. Эл жерге кызмат кыла албай калдым деп, мисалы үчүн, орчундуу темаларда ойлонсоң, ошол багытта ойлонсоң, бул арзыйт да. Анан арзыбаган бир болбогон нерселердин аркасынан өзүңдү жоготуп алсаң, кийин орчундуу маселелер келгенде сен катуу сынасың. Аялдын каргышынан этият бол. Урматтуу эркектер, суранарым, аялдын Кудайга салдым деген сөзүнөн өтө этият болуңуздар. Эмне үчүн? Себеби Кудай бизге берди, аманат кылып берди да, аманат эртең ээсине тапшырабыз. Мисалы, арендага машина алып минсек, эртең кайра эле тапшырабыз, туурабы? Ошол сыяктуу эле тел аманат, аял дагы аманат. Ага кыянат кылбаш керек, көзүнө жаш толтурбаш керек, ыйлатпаш керек. Эгерде ошого жеткирип себеп тауып, себептерди кылып, апаңыз же аялыңыз сизди Кудайга салдым десе, болду, сиз өдүнбөй сөзбөйсүз. Бул аркы дүйнөдө. Ошондуктан айтайын дегеним, эч качан каргышына себеп боло турган иш-аракеттерди кылбаңыз. Аларды абайлаңыз, аярлаңыз, сүйүңүз, урматтаңыз. Колдон келишинче жакшы сөздөрдү, жакшы иш-аракеттерди кылыңыз. Жамандык эмес. Сиз деле жамандыкты көп көрөт аялдар. Сизге чейин көп кыйналды, эми сиз менен бактылуу жашасын. Байлык сизди чарчатат. Ашыкча акча сизди чарчатат чындыгында. Дүйнөнүн рахаттары, кайфтары эсептелүү, чектелүү да. Алардан алгандан кийин адам эмне кылышты билбей калат. Гаңгырап калат, биз баткендер айтмакчы. Жолун таппай, багытын таппай калат. Мындай байларды өтө көбүн айтсак болот. Айына 1000-2000 доллар тапкан учурумда өзүмө жетет, семьяма жетет. Айына 5000 доллар табышты баштаганымда базарлардан аралап, кийимдерди коркпосоң кийиништи баштадым дейт да. Айга 100 000 доллар табышты баштаган учурумда мен эркин кийиништи, бренд магазиндерден туфлилер, бренд магазиндерден кийимдерди алышты коркпосоң алышты баштадым. Айына 500-600 000 доллар табышты баштаган учурумда ойлонбостон, коркпостон саякаттарды кылышты баштадым эки жака дейт да. 700 000, 800 000, 900 000 миллионго чейин чыккан учурда мен носки алмаштыргандай машина алмаштырышты баштадым, кийим алмаштырышты баштадым, ишенсеңиздер аял алмаштырышты баштадым.
Бирок бул рахат эмес эле дейт да. Бардык кайфты татып көрдүм, бирок бул мага дофамин берген жок, чыныгы дофаминди. Мен кайф рахаттын ичиндемин деп ойлодум. Ойлошко аракет кылып, ушулар мага тынчтык берет деп аракет кылдым, бирок ар дайым жүрөгүмдө бир чекит ошо толбой жаткандай болду дейт да. Акыры не болду? Аягы келип не болду? Бул чарчады да. Бардык жашоону көрүп бүттү, бардык кайфты, рахатты көрүп бүттү, чарчады. Айтайын деген сөзүм, ашыкча акча, ашыкча байлык сизди чарчатып коет, эгерде жүрөгүңүз толук болбосо, ток болбосо. Жүрөк ток кылыңыз, акчаны колуңузда кармайсыз. Эгер жүрөк ачка болсо, акча жүрөккө кирет, ал учурда кыйналып каласыз. Акча жүрөгүңүздү кошуп алып кетет. Эң коркунучтуу айбан жаныбар бул адам. Адамдан өткөн айбан жок деп туура айтышат негизи. Эң көп жакшылык кылып кое турган дагы адам, эң көп жамандыкты кылып кое турган дагы адам. Жөнөкөй мисал айтайын сизге. Бул кайсы жаныбарларда эркек жаныбарга үйлөнгөн? Ушу жетерлик болду го дейм, Кечиришпи, дагыбы, стаканды сындырып алып, азыр канча шербет куйсам астынан түшө берет да. Кечирим сураш дагы ошондой. Көңүлдү сындырдыңыз, стакандай болгон көңүлдү сындырдыңыз, эмеки жагысы кучтуп алып, кайра эле шербет куйганга барабар да бул. Канча куйбаңыз ылдыйнан тешиктеринен түшүп кете берет. Айтайын дегеним, кечирим сурашыңды билсең, кечирим сурашыңа себеп боло турган иш-аракеттерди кылба. Мисалы, эриңе айтпай кетип калат баткенге. Мисалы үчүн, ошо кетип калат. Айтып кет, суранып кет, анан кечирим сурашка кажет жок, мисалы үчүн. Ким миллион жолу кечирим сурасаң бардыгы бекер. Сен уже эмнесе ойлуу атап конуп бүттүң да. Ошондой экен, кийин баары өч алуу болот да. Ким болбогун өч алуу болот. Ал ошол адамдан, сен күткөн адамдын тарабынан болбошу мүмкүн, бирок башка жактан баары болот. Айтайын дегеним, эмне кылсаң дагы өзүңдүн китебиңди жазып атасың, өзүңдүн журналың өзүңдүн колуңда. Этият болуп, өзүң окуганда уялбай турган тамгалар менен жаз. Бир жастыкка 25 жыл, 30 жыл баш коюп, чогуу уктап, чогуу туруп, чогуу басып, чогуу ар дайым сүйүшкөн, күйүшкөн, арманыңды дагы, сүйүнүчүңдү дагы чогуу бөлүшкөн адамың бир күн келип сени бычаксыз союп коюшу толук түрдө мүмкүн экен да. Толук түрдө мүмкүн экен. Себеби сен билет элең, ошончо өмүрүң кетти, ал менен жашадың, буга чейин андай нерсени күткөн эмессиң. Күтүшкө татыктуу дагы адам эмес эле да ал. Кокусунан бир нерсе кыла коет. Аны эч бир адам кылган эмес да. Ошондуктан да күтүлбөгөн нерселер күтүлбөгөн адамдардан болот деп бекерге айтылган эмес экен. Сизди жаныңыздан дагы артык сүйө турган адамды издеп жаткан болсоңуз, анда үйүңүзгө барыңыз. Үйүңүзгө батыраак чуркаңыз, сизди ата-энеңиз күтүп жатат. Ата-эне ар дайым күтөт, ата-эне ар дайым сүйөт, ата-эне ар дайым ак батасында болосуз. Көрбөй калышы мүмкүн, километр алыс болушу мүмкүн, бирок ар дайым жүрөгүнөн сүйө турган бул ата-эне болуп эсептелет. Тирүү кезинде түнү 3-тө барсаңыз да дарбазаны ачып күтүп алат. Апаңыздан кийин күндүз 3-тө барсаңыз дагы аялыңыз уктап аткан болот. Айтайын дегеним маселен, ата-энени сыйлаңыз, урматтаңыз. Аялдарда бир сезим бар. 1000 жолу кечирет, 100 жолу кечирет, бирок кучактагысы келбейт. Кучактай берет, бирок сезим, мурдагы махаббат, мурдагы мээрим менен кучактабайт. Ошол сезимди жагып койбоңуз. Бул сезим дароо келип калбайт аял киши үчүн. Ага өтө көп убакыт керек. Өтө көп каталарды кылышыңыз керек аялга карата. Кайра-кайра измена кыла берсеңиз, кайра-кайра иче берсеңиз, кайра-кайра ката күнөө кемчиликтерди кыла бере турган болсоңуз, аялыңыз көрүп туруп, аялыңыз алда билип туруп, аял кечирет, акыры барып сизден сууйт. Ошол сезим пайда болот да. Бул сезимди жагып койбоңуз, бул өтө коркунучтуу эркектер. Атыңыз Нурлан болсо куттуктаймын, сиз нурдун ээсисиз. Нур дегени жарык, кыргыз тилинен которгондо нур, иман, акылмандык, берешендик деген маанилерди берсе, лан экинчи мүнөсү нурга толгон, нурлуу бол, нурга толгон жүрөк деген маанини күчөтөт, ошол маанини берет. Толук мааниси нурга бөлөнгөн, жарык жүздүү,
жакшылыкты тараткан адам деген маанини билдирет. Пайдасы адамга тийгизген руханий таасири, жакшы энергияга ээ болушат Нурлан аттуулар. Ак көңүл болушат, сабырдуу болушат. Көбүнчө жетекчилик сапаты бар адамдар нурландар болушат. Адамдарга жылуулук беришет, ишеним берет, ыймандуу, акылдуу болушат. Психологиялык жактан дагы нур аты негизи жарык бериш деген жарык маанидеги аттар өзүнө ишенимди, позитивди берет деп айтылат да психологиялык жактан дагы. Байыркы араб биз мусулмандардан тараган түрк элдеринен дагы өзгөчө көп айтылган аттардын бири бул Нурлан. Казак, кыргыз, өзбек, татар элдеринде кеңири колдонулган ат бул Нурлан болуп эсептелет. Совет мезгилинде дагы кысым күчтүү болгон учурда дагы сакталган, азыркы күнгө дагы популярдуулугун жоготпогон ысымдардын бири бул Нурлан болуп эсептелет. Нурлан жарыкты, ыйманды, жакшылыкты билдирген, тарыхы терең энергиясы күчтүү эркек барага берилүүчү абдан маанилүү ысымдардын бири. И жакшы жарашат адамга, өзгөчө жарашат. Мүнөзүнө таасири. Нурлан аттуу адамдар көбүнчө максатка умтулган, эмгекчил, чыдамкай, адилеттүүлүктү сүйгөн, үй бүлөгө бекем, жоопкерчиликтүү, достор менен ишенимдүү болушат, ишенимге аракет кылышат. Атымдан дайым баягы менен дагы банкта иштеген Нурлан досум бар, бир чоңураак иште иштеген Нурлан досум бар, товар сатып иштеген бир Нурлан деген досум бар, укам бар, ука болуп калат. Ушундай Нурлан тааныштарым өтө көп. Өзгөчө нур көп жерде келет да, нур негизи көп маанилерди билет. Нурлан аты ат коюудан мурда дагы ата-энелер бир үмүт кылат да, балам мындай болсун, андай болсун деп. Жарык берсин деп ат коюш бул өзгөчө да. Жашоосу жарык болсун деп, жолу ачык болсун деп, акылдуу, ыймандуу, өзүн эле эмес, элдин баласы болсун деп, элге пайдасы тийген адам болсун деп, ат коюшат экен. Бир окуя эсиме түштү да, окуяны кошуп айтып коеюн. Окуя бар. Карга, келемиш, крыса деп коебуз, И бугу, анан ташбака. 4 дос токойдо жашайт экен да. Жашашып, эми бугу кичине кийик кичине басып чуркаганына байланыштуу токойдун ичинде жашайт. Ташбака ошол эле жакыныраак жерде жашайт. Ташбакага жакыныраак жерде ар дайым чогулушуп отуруп турат экен. Биз достор менен чайканада ар жума отурабызго, ошол сыяктуу отуруп турат экен. Сүйлөшүшөт экен. Токойдогу жаңылыктардан сүйлөшүшөт экен. Ошондо отурушуп күндөрдөн бир күн жолуга турган жерге кийик келбейт экен да. Карга кыжаалат болуп, сарсанаа болуп, неге келбеди бул деп басмада уч карайын деп карап токойдун ичинен карап, газетка кылып ижет этип караса, уучулардын торуна илинип алыптыр. Келип досторуна барып жардам бербесек болбойт. Уучулар келип калса алып кетет аны деп айтат экен. Булар эч нерседен кайтпастан аны чыгаруу үчүн келишет. Планды түзүшөт. Жогору жактан карга асманды карап, уучуларды карап тура турган болот. Келемиш келип капты теше турган болот, акул качып чыга турган болот. Ташбакага жардамчы болот, Ошондой планды түзүп алып келишип, план боюнча бардык нерсе кетип, акул баягы кийик бошонот, эркин болот. Мешокту бошоткон келемиш асманды караса, карга кыйкырышты баштайт. Качкыла, уучулар келип атат деп. Уучулар келип атат деди, ар ким качышты баштады. Уучу бирок келген учурда ташбака жай кыймылдаганына байланыштуу кача албай калды. Бардыгы качышты, ташбака кача албай. Эми жоктон көрө жогору торго жок дегенде ошо түшүп турду деп, ошо менен ырскындап ташбаканы салып алып кетип атыптыр да. Эми булар качкандан кийин дагы качып кетиштиби? Жок. Достук кыйын күндө билинет, жеңил күндө эмес. Толуп ташкан күнүңдө достор көп, кыйынчыл күнүңдө ким бар? Камалып кеткениңде ким бар? Ооруп калганыңда ким бар? Аялың таштап кетет, жерде да калса. Аял болсоң эриң таштап кетет, ооруп калсаң туурабы? Өтө кыйын тема. Булар кеңешип, муга эми өзгөчө план түзүштү да. Досубуз үчүн барабыз деди. Керек болсо биз да кошулуп өлөбүз деди да. Кийик жарадар болмуш болуп, план боюнча жарадар болмуш болуп жолго чыкмай болду. Келемиш келип, мешокто
эше турган болду. Ал эми карга эки жакты разведка кыла турган болду, карай турган болду. Ошол план боюнча келип кийик өзүнөн кетмиш болуп жыгылды. Баягы уучу бешогун кармап келип атып жатып чалажан болуп жаткан бугуну көрүп, кийикти көрүп сүйүнгөндөн эки жолу болдум деп сүйүнүп барып мешок жерге таштады дагы наркы кийикке карап чуркады. Келемиш келип акырын мешокду жыртты, ташбаканы алып чыгышты, карга келип ташбаканы көтөрдү, кийик болсо качып кетти. Өтө бат чуркайт. Уучу келип караса мешокто ташбака дагы жок, кийик дагы жок, эки жаксыз эч нерсесиз калды да. Бирок булар достукту дагы бир жолу тасыктап коюшту да. Достук бардык нерседен жогору турарын дагы бир жолу тасыктап коюшту. Бул бир жомок сыяктуу окуя болушу мүмкүн сизге, туурабы? Бирок жаныбарлардан дагы мисал алабыз биз. Ар бир окуяда бир сабак бар да, сабак маанилүү, окуя маанилүү эмес. Биз досторубузга кандайбыз? Бүгүн атыбыз Нурлан, бүгүн атыбыз Каныбек, бүгүн атыбыз Жаныбек, бүгүн атыбыз Таштемир. Ар кандай, бирок атыбызга ылайыктуу боло атабызбы? Таштай темир болуп туруп берип атабызбы достукта? Нурдай жарык болуп берип атабызбы достук маселесинде? Подружкалар айжамалсын мисалы үчүн. Жамалыңды ай чыкканда эле көрсөтпөй, ай караңгы болуп, айдын түндүн 15 караңгы болуп, ай жоголуп кеткен учурда дагы бир жарыгын чач. Жалаң жарык күндө эле чача бербей, туурабы? Мисалы үчүн айтайын дегеним, ошо кыска окуядан достук маселеси бүгүн аксап аткан жүрүп, кимди карасаң телевидение чыгып алып, артисти дагы кимиси болбосун мен достун аксадым, досум жаман, досум жок, мен болуп кеткен адаммын, болуп кеткен адамдар да дос болбойт экен, андай мындай деп ар нерсени сүйлөп аткан адамдарды көрөсүң да. Бомуштан сурасаң, бомушта ишеничтүү досу жок да. Ишеничтүү дос болуш үчүн ишеничтүү дос болуп бер өзүң биринчи. Биринчи бол, анан кийин андан күт. Көп бардыгы күтүп отурат бүгүн, ана мындай кылыш керек эле, мага дос болот эле. Биринчи дос бол ошондой, анан күт. Кандай достук кааласаң, ошондой дос бол биринчи, сөздүн кыскасы ушу. Түнү менен ыйлап, күндүзү күлүп, жылмайып турган аялдар сиздердин жашашка акыңыздар бар. Сиздердин бактылуу болушка акыңыздар бар. Эркек өтө тойгозгон учурда, кыйнаган учурда иче берип, чеге берип, же уруша берип, күндө ызычуу, күндө жаңжал, мындай нерседен аял киши тоюп кетет чындыгында. Тоюп кетет. Ошо тойгон учурда түнү менен ыйлап, күндүзү күлө турган болуп калат. Башкалар үчүн эле күлөт, өзү үчүн эмес. Ар дайым ичиден ыйлап турат алар. Айтайын дегеним, ичим муздап, бирок сыртыдан дайым жылуу көрсөткөн өзүн, сөздөрү менен, көздөрү менен өзүн жылуу көрсөтүшкө аракет кылган аялдар булар. Эң күчтүү аялдар, эң эрктүү аялдар.